Сооротуучу Кудай. 30-июль. Кудай бизди жакшы иштерди кылганга чакырат. Бирок бул кылган жакшылыктарды мүмкүн болушунча аз адам билиши маанилүү. Эгерде мүмкүн болсо, эч ким билбей калса, андан да жакшы. Эч ким билбесин, бир Кудай гана билсин. Ошондо гана тиешелүү сыйлыгыңды аласың. Кудай биз жакшылыкты бирөөлөргө көрүнүш үчүн кылышыбызды каалабайт. Бүгүн жардамга муктаж болгон адамдарды эстеп көргүлөчү. Балким бирөө үйүндө ооруп жатат. Балким акча жагынан тартыш болуп, витамин, жер жемиш алып жегенге шарты жок болуп жатат. Балким жакынын жоготуп ыйлап жатат. Эч кимге айтпай, керектүү нерселериңизди салып алып, ошол адамга барып келиңиз. Жанына отуруп, сүйлөшүп, ырдап, ыйласа, аны менен ыйлап келиңиз. Барганга мүмкүнчүлүк болбосо, телефон чалыңыз, акыбалын сураңыз. Бирок бир шарт: эч ким билбесин, Кудай гана билсин. Ошону менен сиз Кудайдын сөзүн аткарган болосуз. Ийгилик сизге.